жүрөгүм түшүп калды. Кечирип кой, бирок аябай күлкүлүү болду. Мен достор менен салымдашып жатканда. Ой, достор, кандайсыңар? Азиля, мен сага сүмөлөк алып келгем да. Сүмөлөкпү? Түсү шоколадка окшош го. Ооба, даамы да даамдуу. Даамдап көрсөң. Даамдуу экен, рахмат сизге. Сага жакса болду. Сүмөлөккө эмне кошуп даярдашат? Сүмөлөккө буудай, суу, анан таш кошуп даярдашат. Буудай менен сууну аралаштырса болдубу? Жок, дагы башка нерселерди да кошушат. Келе, мен сага сүмөлөк эмнеден жасалганын айтып берейин. Сүмөлөктү байыркы ата-бабаларыбыз байыртадан бери жаз мезгили келген убакта коңшу колоңдору, туугандары жана жакындары менен биргеликте жасашат. Байыркы эл сүмөлөккө ачарчылыктын айынан үйүндө болгон ун, мейиз же өрүк как, буудай жана таштарды салып, баарына жеткидей болсун деп сууну толтура куюп, бир күн кечке түнгө дейри кайнатышкан. Ал эми учурда молчулук заманда сүмөлөккө өндүрүлгөн буудай, май, кургатылган өрүк, мейиз жанга кошулат. Сүмөлөк жасоодон биринчи буудайдын бүтүн дандарын тандап, терип жууйбуз. Тазаланып жуулган данды тегиз кылып таза идишке жайып, жылуу суу куюп, бетин жаап, бир күнгө жылуу жайга коебуз. Бир күн өткөн соң буудайдын суусун төгүп, өнгөнчө ар күнү аралатып, бир аздан суу чачылып турат. 10 күн убакытта буудай сүмөлөккө жарай турган абалда өнү өсүп чыгат. Өнгөн буудай бөлүктөргө бөлүнүп, эт турагычтан өткөрүлөт. Ал эми байыркы заманда буудайды майдалоо үчүн жаргылчакты колдонушкан. Ал үчүн өнгөн буудайды бир күн бою көлөкөгө коюп, толук кургай электе тартып колдонушкан. Тартылган буудайдын майдасы, башкача айтканда, угутту 3 жолу сууга жууп, ар бир жолку суусун өзүнчө идишке бөлүп алабыз. Эми очокко казан асып, ага өсүмдүк майы куюлуп, кызыганда энелерибиз сүмөлөктөн алдын токоч бышырышат. Андан сырткары казанга угуттун биринчи суусу куюлуп, ун салынат. Анын бөлүктөрү калбагандай абалга келтирип, улуу от жагылып, тынымсыз аралаштырылат. Аралаштыруу учурунда казанга 41 таш салынат. Ырым кылып, чоң суунун сайынан же 3 жолдун айрылышынан терип келишет. Казандагы тамак коюуланганга чейин отту басаңдатпай катуу кайнатып, тамактын өңү шоколад түскө айланганга чейин тынбай аралаштырып туруу керек. Андан соң угуттун суусун 2 ирет бөлүп, коюуланган учурда куябыз. Коюуланып, шоколад түскө айланганда бетин жаап, оттун табын таң аткыча коюп коебуз. Сүмөлөк кайнатууга 10-11 саат убакыт кетет. Таң атканда жалпы жамаат чогулуп, бетин ачып, чыпалак менен ооз тийишип, баарына жеткидей кылып бөлүшөт. Көрсө сүмөлөктү жаса оор турбайбы? Аны жалгыз даярдай албайбыз го. Ооба, туура айтасың. Сүмөлөктү качан, кантип пайда болгонун билесиңби? Кайдан пайда болгонун билбейм, себеби мен уктап турганымда сүмөлөк даяр болуп калчу эле. Эмне үчүн көпчүлүк сүмөлөктү чупалагы менен алып жейт, билесиңби? Жалпыга даярдалган сүмөлөк баарына жетсин үчүнбү? Эл ичинде сүмөлөктүн келип чыгышы жөнүндө ар кандай уламыштар айтылат. Алардын бирин бүгүн мен силерге айтып берем. Илгери өткөн заманда, жаркыраган жаздын алгачкы айында калкты ачарчылык каптайт. Эл ичинде өлүм житим көп болот. Элдин айласы куруп, тентий башташат. Тамак сурап чыркыраган балдардын үндөрү басылбайт. Энелердин айлары кетип, аргалары түгөнөт. Мындай учурда адамдан амал качып кутулбайт туура. Мейриман энелер бир ойго келишип, ар кимиси колдорунда болгон тамак аштарын ортого чыгарышат. Бирөөсү бир чымчым ун, экинчиси бир кашык майын, дагы бирөөсү 3-4 өрүктүн кагын жана башкаларды чогултушат. Көп түкүрсө көл болот дегендей, көпчүлүктөн жыйналган тамак аш чоң казандын жарымынан болот. Ага толтура суу куюп, от жагылат. Ал кайнайын деп калганда, чейдей жаш 9 баласын ээрчитип, жесир аял келет. Ал от жагып отурган аялдарга көзүнүн жашын көлдөтүп: "Айланайын журтум, казаныңарга кошоор эч нерсем жок. Мына бул 9 тоголок таштан башка эч нерсе таппадым" жок дегенде, алар 9 балама ырыскы болуп кошобушсын деп, жүз арчысына уроп келген таштарын таза жууп, жараткан калайык калкыма токчулук менен бейпилчиликти алып келсин деп казанга салат. Казан боркулдап кайнай баштайт.
ак элечектүү энелер, байбичелер казанды аралаштырган сайын айланайын Кудай ушул көктөм элибизге токчулук менен бак таалайды алып келсин. Журтубуз ачкачылыктан кыйналып кетти. Мол түшүмдүн берекесин, ден соолуктун жылы болсун деп тилешет. Табы менен от чагып, казан бүлкүлдөп кайнай берет. Курсактары ачып, чаалыккан балдардын алды каңылдап, ыйлап жатып уйкуга кетет. Казан таң атканча кайнайт. Ага салынган ар түркүн нерселердин буруксуган жыты каңыл жырды жарат. Эң бир таттуу, жештүү болуп бышат. Ал жакшылап демделип, суугандан кийин идиштерге салынат. Аны жаш кары дебей, сөөмөйлөрү менен илип жешет. Сүмөлөк 1 айга жетет. Калк ачарчылыктан аман калат. Мындай ширелүү, касиеттүү тамакты эл сүмөлөк деп аташат. Ошол жылы элдин тилеги кабыл болуп, жаз токчулукту алып келет. Эгин укмуштуудай чыгып, мол түшүм алынат. Ошол күндөн ушул күнгө чейин ата-бабаларыбызды ачарчылыктын апаатынан аман сактап калган касиеттүү сүмөлөк ыйык тамак катары бааланып калат. Кийин ал бара-бара жыл тогошкон мезгилдин салттуу тамагына айланат. Азира, кайсы бийди бийлеп жатасың? Мен балет бийин бийлеп жатам. Сен менин досум Дариха. Балет бийи мыкты бийлейт. Бийин көргүң келеби? Көрөлүчү. Келгиле анда Дариханы бийине көңүл буралы. мен да Дарихадай соон билейм. Азаматсың, сен да соны билейт экенсиң.
Ага, келиңиz экөөбүз сыртка чыгып досторубузга кызыктуу суроолорду берип келбейлиби? Ооба, туура айтасың. Биз сүмөлөк жөнүндө көптөгөн маалыматтарды билип алдык. Ал эми биздин досторубуз сүмөлөк жөнүндө көптөгөн маалыматтарды сурап келели. Ооба, биздин досторубуз билишсе керек. Саламатсызбы, атыңыз ким? Атым Эсенбай. Сүмөлөк деген эмне экенин билесизби? Нени? Сүмөлөк деген эмне экенин билесизби? Сүмөлөк элдик. Сүмөлөккө эмне кошулат? Сүмөлөккө буудай өндүрөт, өрүк кошот, кант, шакар кошот, жаңгак кошот. Буудайды өндүрүп, аны мясорубкага тартып, анан жасайт. Кайнатат, бир күн үстүн жабат. Bir sutkadan açat. Жооп бергениңизге рахмат. Саламатсыңбы, атың ким? Атым Элман, саламатсыңар, саламатчылык. Сүмөлөк деген эмне экенин билесиңби? Ооба, билем. Анда сүмөлөк эмне менен жасалат? Сүмөлөккө май жана таш, андан кийин суу кошот. Башка билбейт экенмин. Жооп бергениңизге рахмат. Саламатсызбы, атыңыз ким? Матина. Сүмөлөк деген эмне экенин билесизби? Жооп бергениңизге рахмат. Саламатсызбы, атыңыз ким? Мен саламатчылык, менин атым Эркин. Саламатсызбы, атыңыз ким? Менин атым Абубакир. Сүмөлөк эмне экенин билесизби? Ооба, билем. Сүмөлөккө эмне кошулуп жасалат? Ага таш кошулат жана un кошулса керек, по-моему. Ушундай го. Сизче? Таш кошулат, кийин un кошулат. Жооп бергениңизге рахмат. Саламатсызбы, атыңыз ким? Атым Салим. Саламатсызбы? Сүмөлөк эмне экенин билесизби? Билем, сүмөлөк. Сүмөлөккө эмне кошулат? Сүмөлөккө май кошулат, un кошулат, анан өзүнчө таштар бар. Таштары кошулат, анан кийин буудай кошулат. Бир күн дем алдыртып туруп, анан сүмөлөк болуп калат. Жооп бергениңизге рахмат. Ушуну менен биз силер менен коштошобуз. Кийинки көрүүбүздө жаз майрамы жөнүндө, башкача айтканда Нооруз майрамы жөнүндө айтып беремин. Кош кула достор. Keyingi bölümlerde görüşkence.